Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Саламатсыздарбы биздин катталуучуларыбыз YouTube каналыбыздын ар бир угарманыбызга көрүүчүбүзгө ден соолук каалайм. Аты жөнүм Айнура Миназарова, журналист алып баруучу. Бүгүнкү эфирде мен жанымда отурган Татынакай эжекебиз менен маек куралы деп турабыз. Дагыраак айтканда бүгүнкү тема азыркы учурда орчундуу орунду ээлеген статистикадагы бул кант диабети жөнүндө болмокчу. Биздин коногубуз Осмонова Самира Солтонбековна, эндокринолог эжекебиз. Саламатсызбы? Жакшы жетип алдыңызбы? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшы. Жакшы. Самира эже, ошол кант диабети дегенде эми азыр баарына маалым да бул биринчи, экинчи түрү бар деп, анан кийин азыр болсо экинчи түрү аябай көбөйүп барат. Эмнеге деп коңгуроо каккандар да жок болуп эмес го. Мен ошондуктан алгач сурагым келип атат да, биринчи түр диабетке эмне алып келет, экинчи түр диабетке эмне алып келет? Биринчи түрү диабетке бул оору менен кичинекей жаш балдар ооруйт, 30 жашка чейин. Бул инсулиндин жетишпеген түрү, абсолютный абсолюттук жетишпегендик инсулиндин ушундай түрү. Бул башынан эле инсулинге дуушар болот да, инсулин алышка туура келет больнойлор. Ошондуктан буларда көбүнчө наследственный бир 10% элейт. Көбүнчө аларда жанагы инфекция, вирусный инфекциянын краснуха, энцефалит, жанагы дагы ушуга окшогон көп эмелер, паротит, ушундай оорулар менен ооруганда жанагы астроскоп лангерганса деген бар, бета-клеткаларды иштеп, бета-клеткалар бар да, уйку безинде. Ошол жерлер поражение болуп, ошондуктан инсулин жакшы чыкпай калат. Анан постепенно вообще түгөнөт. Ошондо сахарный диабет первый типа башталат. Ал эми экинчи түргө? Ал эми экинчи түрү болсо көбүнчө 65 жаштан кийин оорушат. 45 жаштан кийин деле оорушат. Көбүнчө бирок 65 жаштан кийин ар бир жылда 12 кишиден ооруп турат да, мындай эме статистика боюнча. Анан кийин булардыкы болсо инсулин чыгат организмде бар. Бирок ошо инсулин же жетишпейт калышы мүмкүн, же аны ошол чыккан инсулинди организмдеги клеткалар тааныбайт. Ошондо сахар кант организмдеги кант аябай көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан алар көбүнчө постепенно билинет да булардыкы. Биринчи типте острый билинсе, экинчи тиби акырындап, жылдап өрчүйт да. Ошондуктан баягы биз ар бир эмеде жанагы предрасположенность фактор эме дегендер бар, фактор риска. Ошолорду ар бир специалист өздөрү билип эле текшерип турат сахарга. Например, хирургдар жана долго көпкө чейин айыкпаган жаралар бар го, ошолорду сахарга текшерип туруш керек. Же болбосо фурункулоздор бар, ошолорду. Дерматологдор болсо жана дерматиттерди, анан экземаларды текшерип туруш керек. Ошолорду болот. Лор врачтар болсо жана эмелер бар го, гайморит, синусит, постоянный насморк, ошолорду сахарга текшерип туруш керек. Женский жактан да бир топ оорулар бар, кайталана берген ооруларды текшерип туруш керек. Мисалы конкреттүү түрдө? Көбүнчө зуд эме болот да, көбүнчө ошолорду ар кандай дарылар менен дарылай берип, анан кийин көптөн кийин келип калышат да, убакыт өтүп кетет. Ошондуктан эрте эле сахарга текшерип койсо, эрте билинип калат да, сахар бар жогун. Анан көбүнчө дагы стоматологдордон стоматит, пародонтит дегендери бар. Улам чыга берет. Ошолорду сахарга текшерип туруш керек да. Рахмат. Замира Солтонбековна, менде суроо. Азыркы учурда статистика боюнча бизде канча адам ошол кант диабети боюнча учетто турушат?
азыркы убакта Кыргызстан боюнча 75 000 экинчи тип бар. Бул официалдуу катталгандар, Да, бул отчет боюнча. Экинчи тип болсо 2000. Ой, биринчи тип 2000 киши бар, оорулуу бар. Биринчи тип менен. Бишкек боюнча 16 000 экинчи тип, 930 биринчи тип бар. Бул эми баягы оорусун билип, текшерилип, анан барып, анан болду кант диабети деп конкреттүү түрдө диагноз коюлгандар да, билинбегендер канча? Ошол да, ошон үчүн айтылат да, бул видная часть айсберга деп коет орусча. Туу чокусу эле. Туу чокусу эле. Остальное там еще надо. Ошол кант диабети боюнча суроо келгенде эле менде тукумгучулук боюнча да сурагым келип атат да. Канчалык деңгээлде коркунучтуу, тукум куйбу, кууса кайсы типтеги пайда болот? Көбүнчө тукум куйт экинчи типтеги диабет. Мисалы, атасы же апасы ооруган болсо, бир үйдө 5 бала болсо, 5 өтөң ооруп калышы мүмкүн. 5-өнүн 2-өө да ооруп калышы мүмкүн. Если мындай аларда деле бар генинде, бирок алар стресс болгон эмес. Фактор болгон эмес. Же катуу грипп менен ооруган мындай. Ошо факторлор жок болгондо алар ооруган эмес. А беркилер ооруган, ошондо баягы эртерээк чыгып калат да, сахар. Генинде барганда ошондой болот. Жогоруда сиз айта кетпедиңизби, жугуштуу оорулардан улам депчи? Конкреттүү түрдө эгер айта турган болсо, кайсы оору анан кандайча таасир берет? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Жугуштуу оорудан көбүнчө грипптин катуу формасы менен ооругандар, ошондон кийин пайда болушу мүмкүн да. Анан жанагы гепатит менен ооругандардан кийин болуп калат. Көбүнчө аларда жанагы бир ферменттер чыгат, ошо ферменттер жана инсулинди эритип жиберет да. Ошондо баягы организмде сахар көбөйүп кетиши мүмкүн да. Ошондойлор да бар. Стресс жөнүндө айтып берсеңиз. Стресс болгондо, мондай стресс, бир эле стресс болгондо эмес, бир канча стресс боло берсе организмде жана диабетогенный гормондор бар. Катехоламин деген бар, дагы көп гормондор бар да, эндорфин деле катуу сүйүнүп эмет. Ошолордун баары улам действует этип отуруп, ошол эки стресс тоже влияет на эмеге да, сахар болуп калышка аябай эле эмеси бар. Кандай десем? Таасир берет. Таасир берет. Биринчи типте жогоруда айта кетпедиңизби, 30 жашка чейинки жаш балдар депчи. Демек 30 жашка чейинки адамдар экинчи тип менен оорубайт деп айтууга болобу? Жок, азыркы кезде экинчи тип менен жаш балдар да ооруп атат. Ал эми андайды биз сахарный диабет моди деп коебуз да. Бир үйдө 2 бала ооруп калышы мүмкүн, толук балдар только. Ашыкча салмактуу. Ашыкча салмактуу толук балдар ооруп калат. Аларды инсулин эмес, жана бигуанит деп коебуз, бир именно резистентность эмете турган дарылар бар, ошолор менен дарыланат. Не обязательно инсулин. Анан кийин башка түрлөрү болуш керек, эми бизге көп андайларды айтып элек. Мен дагы кызык болот да ошол, мисалы тукумгучулук дегенде, эгерде апасы кант диабети менен ооруса, анан түйүлдүк бар болсо, кош бойлуу болсо, ал балага берилеби же? Түйүлдүк болсо берилип калышы мүмкүн. 100% эч ким айта албайт, ушул бала диабет менен оорубайт деп. Баласы, апасы өзү диабетик болсо, анда айта албайбыз эч ким. Анан оорубай да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн 100% гарантия бере албайбыз. Көбүнчө ооруйт дем. Рахмат. Самира Султанбековна, биз ошо кийинки дагы подкастта кененирээк
тамактануу кандай таасир берет, ошол жөнүндө сүйлөшсөк жакшы болмок. Ал эми биздин катталуучуларыбызга айталы, эгерде сизде ошол кант диабети боюнча көйгөйлөр болсо, суроолор болсо, ылдый жакка комментарий кылып жазганды унутпаңыз. Андан тышкары биздин подкастты жакындарыңыз, тааныштарыңыз менен бөлүшүңүз. Анткени кант диабети бул коркунучтуу оорулардын бири. Анан тилекке каршы бизде Кыргызстанда оорусу боюнча дагы алдыңкы орундарда ээлеген статистика боюнча оорулардын бири. Ошондуктан өзүңүздү сактаңыз, жакындарыңызды сактаңыз. Башкалардын да ооруп калбашы үчүн, алар маалымдар болуш үчүн бул подкаст менен бөлүшө кетиңиз. Барыңыздарга рахмат, көңүл бурганыңыздар үчүн. Кийинки подкасттардан амандашканча. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.